айымдар көп учурда кийим тандап жатканда туура эмес тандап алып, өзүнүн денедеги кемчиликтерин белгилеп көрсөтүп алат. Ал эми туура кийим тандоону алдыда адис айтып берсин. Биз бүгүнкү образды арык айымдарга подбирать эттик да. Ошондо бул күнүмдүк жашоого кийген образ болуп эсептелинет. Биринчиден бул кофта үстүндөгү кофта моделибиздеги. Бул деген тонкий вязкада келген кофта. Өңү болсо ачык розовый цветтеги кофта тандадык. Ушул цвет менен бул серый мелкий клеткага келген шым подбирать эттик да. Ал деген эми бул деген фасон деген өзү банан деп айтылат да, шымдын фасонучу. Бул деген именно арык айымдарга ылайыктуу. Бунун негизги эмети болсо, бул деген у кого кыздардын айымдардын буттары ичке болот го, арык ошолордун арыктыгын эметет да, жаап келет да ошондо. Үстүнө болсо бул деген эмедеги свободный фасондогу пальтолорду подбирать эттик да. Ак кофтанын үстүнө мындай көгүш түстөгү туника жана ачык түстөгү джинсы шым тандадык. Адистердин айтымында көбүнчө кыз келиндер өзүнө жармашкан тар кийимдерди кийип ката кетиришет. Мындай өтө узун эмес, француз узундугундагы көйнөк сиздин бутуңузду ичке экенин билгизбейт. Бул көйнөктүн үстүнө күрөң өңдүү чыптама тандап алдык. Көйнөктөрдү тандоодо бул деген эң негизгиси вертикальный сүрөттө келген образды тандаш керек да. Бул вертикаль деген негизи ал деген фигураны визуально эме кылат да, арык көрсөтөт, анан кийин бойду узун көрсөтөт да. Бул көйнөктү узундугу деген кыска болбой, наоборот, тизеден ылдый болуш керек да. Тизеден ылдый болгондо ошондо тоже буттун эмесин толугун жаап коет да. Ал эми толук айымдар кийим тандаганда калың токулган жана көзгө урунган ачык өңдүү кийимдерден алыс болууну адистер сунушташат. Биринчиден толук айымдарга бул эң негизгиси посадкасы өйдө болгон кийимдер тандоого зарыл да. Ал деген ошолорго кирет юбкалар, посадкасы өйдө болгон шымдар, джинсылар кирет. Аларды деген ушундай шелковый же шифоновый көйнөктөр менен толуктаса болот. Аларды мындай заправлять этесиң, ошондо шымдап аласың да, эме юбкалардын ичинечи. Ошондо бул толук айымдардын белин эметет да, подчеркивает, орусча айтканда. Ошондо да бул деген кийимдерден дагы блузкаларды подбирать эткенде эң негизги тонкий трикотаж кийбеш керек да. Ал деген проблемный зоналарды көрсөтүп коет. Колу буту жоон айымдар кара кофта, түз келген чыптама же костюм жакшы жарашып, кемчиликтерин билгизбейт. Ачык өңдүү кошууну каалагандар кызгылт, жашыл жана башка түрдүү өңдөгү баштык жана бут кийимдер менен толуктай аласыз. Айзада Нурадилова, Алтынбек Сакеев, Нью ТВ, таң маанай берүүсү.